Айнакан Өмүралиеванын окуясын чалдырып бердик эле. Ошо жардам берген адамдар анын көбүсүн камап салганы боюнча өзүнүн версиясын айткан эле. Ал маекте биз экинчи тарапка дагы сөз бере турганыбызды эскертип кеткенбиз. Ал байкемдин дагы залакасы тийген бул кишилер кичинекей акча берип туруп ошол үйүн алып койгон. Мамам эметип калды да өтүп кетти бул дүйнөдөн. Башына кан тамып, кровоизлияние, ушуну ойлонуп атып. Потому что албаган $50,000 алдырып атышат булар бизди. Бизге доказать этип берсин арак ичкенибизди. Биз сотко беребиз. Ошондо анан булар сүйлөшүшөт экен соттор менен барып туруп. Только мен жака вопросторду берди, тиги жака бир вопрос берген жок. Тиякка чечип берип койду. Анакей Саламатсыздар, урматтуу Сто Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, эсиңиздерде болсо, биз бир канча күн мурун Айнакан Өмүралиеванын окуясын чалдырып бердик эле. Анын көөсүнүн камалганын, ошондой эле ошо жардам берген адамдар анын көөсүн камап салганы боюнча өзүнүн версиясын айткан эле. Ал маекте биз экинчи тарапка дагы сөз бере турганыбызды эскертип кеткенбиз. Экинчи тарап болсо Калыккан Юсупова. Ал эми бүгүн болсо бизде конокто ошо Калыккан Юсупова эжекебиз жана анын тарапташтары менен келип отурат. Эми ошол айткандары канча деңгээлде чындыгы бар, окуянын берки жагы кандай болду экен, өзүнүн оозунан угуп көрөлү. Эми алгачкы сөз Калыккан эже, сөз сизде. Айнакан Өмүралиевалар менен сиздер кандай жагдайда таанышып калгансыздар? Не болгон акчалар, эмне болгон үйлөр? Ушулар тууралуу кенен токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Юсупова Калыккан. Мен дагы бир нече жолу чыккам бул кишилер боюнча. Анан бул мен дагы жооп берейин деп чечтим. Бул кишилер менен папам менен атам Юсуповторго бир кудайдан куда эмес, ошо бир өлгөндөн таанышыптыр. Анан бул өзү биз папама келе берчү. Эме деп машинамды сатышып коюңузчу. Көрсө ал машинанын баары эле бирөөнүн машинасы бар болчу экен. Анан минтип коюшуңузчу, байкемдин стоосу бар болчу. Ошол жактан машиналарды оңдоп турганга келчү. Ал байкемдин дагы залакасы тийген бул кишилер кичинекей акча берип туруп, машина сага акча берип турам, машина оңдогонго, минткенге деп туруп ошол үйүн алып койгон. Байкеңиздин да үйүмбү? Мына документи биякта бар. Мына Юсупов Аслан дегендин үйүн алып койгон. Мына өзүндө кенедей акчага. Бул ушундан да показаниядан да алдап атат. Мен 2008 жылы мен буларга үй алып берген, анан жардам берип, анан ошол үйдү булар деген мени алдап кетти деп. Жок, 2010 жылы мына кайда бул өзүнүн каттап туруп, кайда баласына дарственный кылып атат бияктанчы. Ошол байкеңиздин үйүн. Байкемдин мына документти карап койгуздар. Мына госрегистрдан, менин оңом эмес, госрегистрдан. Андан кийин эле бул келе берчү үйгө. Чын эле папам иштебей отурган эме менен эле, машина менен, кичинекей машинасы бар болчу, ошо менен таксовать этчү папам. Анан 2015 жылы сентябрь айларында байкем Москвада болгон үчүн байкеме барып келейин деп кеткен. Ошол жактан 2 КАМАЗ алып келген байкем экөө келип, анан кышка чейин дагы бир барып келели деп Мейирбек деген баладан $12,000 алып кеткен. Дагы алып келели деп. Таанышыңар да ошондо Мейирбек. Мейирбек менин агам бар, Юсупов Мирлан деген. Ошонун таанышы болчу да. Анан ошонун ал өлүп калган, агамчы каза болуп калган. Ошонун немеси болчу. Блокнотунда жүргөн, алышып акча алып жүрчү экен да. Анан ошол Мейирбектен ошо акча керек болуп калды эле, чалып калдым мен. Ошо блокноттон эле ушундай Мейирбек бересизби десем эле, ооба үйдү эметсеңер мен берип турам деди. Бир айга берип турам, Мирландын эмесисиз экенсиз депчи. Анан макул деп эле берди. Берип эле үйдү алды эле, мына купли-продажада турат, мен купли-продажында Мейирбек. Аякта дагы 50,000 деп турат. $50,000 депчи. 3,794,000 деп. Мына менден мына Юсуповадан эмеге өтүп атат. Мейирбекечи. Андан кийин эле
бул папамдар барып келишет, барып келгенде эле Бакыт келип турчу, тамеки чегип өтүп барыптым эле деп, потому что менин үйүм Акынбаева көчөсүндө, аныкы болсо жанакы эме бар го, отель, Проспект Мирадагы отель Шабдан немесинде. Ошо жакта эле болчу, анан кетип бараткан элек деп кирип калганда папаман сурайт, чай ичип отурганда, эмне кылып атасыз дейт. Ушундай КамАЗдарды алып келдим. Анан папам таксовать эткенин кайсы акчага деп калганда эле ушундай Мээрбекти айтып калат. Ой, бул Мээрбекти тааныйм мен. Бул деген ушундай бала, аферист бала, үйүңүздү алдырып ийген турбайсызбы дегенде эле папам чочулайт. Окуй, эмне болуп кетти депчи. Ан дегенде эле ой, бул деген үйүңдү алып алат бул үйдү деп эметкенде, анда сен берип турбайсың деле бир ооз сурайт. Десе эле макул деп, сразу макул болот, үйүңүздү мага өткөзүңүз анда депчи. Анан эртеси күнү эле чалды бул Бакыт. Эме биз Айнакан экөөбүз госрегистрде турабыз. Мен 12 000 таптым байке депчи. Мээрбекке бере турган 12 000. 12 000. Мына Мээрбектин показаниялары турат. Ошо Мээрбек мына показаниясын окуңуз. Ошол айтып атат. Мына менден булар Мээрбек. Мына ишенбесеңиз окуп чыгыңыз. Мээрбек мына менден, мына эмеден дагы ГУВДдан дагы айтып атат, РОВДдан дагы айтып атат, соттон дагы показания берди. Менден булар 12 000 эле алышкан. Анан ошол бир айдан кийин беребиз деп чакырышты. Эме Тургунбайке госрегистрга барсам, Тургунбайке Үмүт, Үмүт мамам менен, Каликан, анан Бакыт, анан Айнакан туруштур. Анан ошол жактан Бакыт менден сурады. Булар канча карыз? Мына канча карыз деп сурады. Сураганда ал айтты мага. Мен айттым 12 000 дегенде, Бакыт менин колума 12 000ди санап берген деп атат. Анан бияктан дагы вопростор берилди. Сен ошол жактан 50 000 санап бергенин көрдүңбү бул деп. 50 000 санап берген бизде отпайбы булар? Анан бул айтып атат, мен аяктан 50 000ди көргөн жокмун. Ооба, үйүн мен деле 50 000ге өткөзүп алгам, 12 000ге, потому что залог катары өткөзүп алгам. Бирок мына ал айтып атат, мен расписка жаздыргам. Анан Бакыт байке 12 000ди бергенде мен расписканы тыттым. Анан мен ал Мээрбек менден сурады, кимге өткөзөйүн дегенде Бакыт айтты. Ой, ортодо 5 000 6 000 сага өткөндө азыр 6 000 сом төлөп калабыз. Андан көрөк сразу эле Айнаканга өтсүн деди. А мен деле юрист эмесмин да. Булар 6 000 төлөп каларын билет экен. Анан мен деле 6 000 төлөп калат экенбиз деп тигиге сразу эле Мээрбектен мына эмеге өтүп атат. Айнаканга өтүп атат. 3 миллион 4 миллион эмеге де. Андан кийин эле ошентип кетип калдык. Тигил эме распискасын тытып 12 000ди бергенден кийин эле кетип калгандан кийин бул ошондо тактап кеткен байкеңиздин үйүнө болуп атабы? Менин үйүм. Сиздин үйүңүз, сиздин. Бул байкемдин үйүн мурда 6 жыл мурун, 5 жыл мурун алып алган. Ал андан кийин менин үйүмө келип атпайбы? Андан кийин анан ошентип туруп эле кеткенден кийин 2-3 айдан кийин бул bir aydan keyin эмес, bir ayga эле бергем деп атпайбы, bir ayга сиз 50 000 долларды жөн эле бересизби? Бербейсиз. Эч качан 50 000 долларды жөн эле бербейсиз. Анан bir aydan keyin дейт, папам келгенде КамАЗдар өтсүн деп бир КамАЗ алган бир эмнеге сураган деп. КамАЗ алып келген деп атпайбы? Эски КамАЗдарды алып келген Москвадан мамам, папам. Анан алып келгенден кийин анан ошол КамАЗ өтсүн деп бир 3 айдан кийин КамАЗ өттү. Бир КамАЗ өткөн 5 000 доллар санап берди. Папам санап берген расписка жаз дегенде, мына жабырлануучулар турат, бул киши бербейт экен, расписка жазып бербейт экен. Качан куйругун бүткөндөн кийин сага үйдү өткөзүп берем дейт экен. Качан ошо карыз бүткөндөн кийин 12 000 деп. Жазып бербей койду антип туруп. Андан кийин дагы бир КамАЗ өткөндөн кийин 3 000 доллар берсе, ага да жазып бербей койду. Ошентип папам 16-жылы, бул 16 январда буга өтүп атат да. Январдын 5-inde өтүп атат. 16-жылы август айында папам катуу авария болот. Долондон жана КамАЗды сатам деп баратып, тормозу кармабага калып, уже өлөт деп уже. Анан бул айтып атат, мен жардам бергем, ошо Кочкордо алып барышты да, Долондон нарынга эме болуп калып, Кочкордогу больницага алып барып, өлөт деген алып келишкен, эме авиационный неме менен. А бул айтып атат, баргам, буларга жардам бергенбиз. Барбай эле ошо жакта бул өлгөндө жүрүптүр. Ошо бул Кочкорлук да. Анан байкеме чалса ушинтип чалып калат.
чалганда мамама чалабы ушундай эме болуп калды, авария болуп калды дегенде эле каякта дегенде Кочкордо десе, мен Кочкордо жүрөм деп по пути эле кирип калат бул. Кочкордо кайсагында деп элечи, жардам бергем деп калпты айтып атат бул. Менин күйөөмдүн дагы эмесине өлгөн эмеге бул анда деген правительство бүт балдарды карап аткан. Өзүлөрү барып эмеле башын эме кылышкан, операция кылган. Бунун бир тиешеси жок, аякачы калп эле эме кылып атат. Анан ошентип папам авария катуу болуп чыгарып берип коюшту папамды. 17 күндөй комада жатты. Киши болбойт деп чыгарып берип коюшту папамдычы. Эми болсо болуп кетет, болбосо эми Кудайдан тилеңгиле деп койду. Эми ичер суусу экен, узун экен, папам чын эле азыр бар. Кудайыма шүгүр. Бирок андан кийин ушулардын очный ставка болгондо мамам эметип калды да, өтүп кетти бул дүйнөдөн. Башына кан тамып, кровоизлияние, ушуну ойлонуп атып. Потому что албаган $50,000 алдырып атышат булар биздичи. Анан эме болуп калгандан кийин эле чир алат экенсиң, чын мен деле мынтип аябай чир алдым. Папам эметкенден кийин эле жанакынтип стрессовый состояниеде болгондон эле бир 2 айдан кийин, 1 айдан кийин эле мени баштады, жарым ай ушундай эле давай деп чукулап жанан күндө чалат. Анан мен үйдү уже сатам, мынча тигинче деп эле күндө чалып баштады. Байке десем болбой койду. Анан папам 1,5 айдан кийин кичине эсине келип баштады. Эсине келип мындай жакшы сүйлөй албачу, татамдан жолукту. Канча деп атасың дегенде $30,000 деди ошондо. 30,000 санап бергиле, мен үйдө өткөзөм деди. Папам шок болуп калды. Кандай 30,000? Сага мынчаны берсең, сен берген жоксуң деди. 8,000. 12,000 эле болот деген. 12,000 мына да Мээрбектен биз 12,000 эле алганбыз. Мына эмелерин көрүңүз. Эмеле? Мээрбектен. Кана Мээрбектин эмесин. Мына, жок, могу экен. Көрсөтмөсүн. Окуп чыгыңыз. Булар менден өзүңүз моягын окуңуз. 12,000 ошол келип кирүүгө. Алышкан деп мына Акынбаева көчөдөгү деп айтып атат. Окуп чыгыңыз. Биз деле ошого 12,000ге коюп алганбыз да. Андан кийин эле 30,000 дегенде папам шок болуп эле кандайча деп анан мен айтып атпайбы, 4 камасымды сатып анан үйүмдү сатып берейин деди депчи, айтты деп, неме деп айтып атпайбы, андай айтып папам показания айтыптыр, эме Бакыт, мен сага үйдө короодо 4 камаз турат. Ошону балам жазап чыксын, ал эски камаздар болчу. Ошону жазап чыксын. Анан папам ошондо эме болчу, жазап чыксын, мен ошол сатылса эле сага берсин. Анан 30,000 деп атыптырсың, 30,000 каяктан таап беребиз деп айтыптыр да. Анан татамдан айтса эле болбой, жок, мен 30,000 бересиңер, же болбосо үйүңөрдү өткөзбөйм дегенде папам сотко берем мен сени деди. Эмне кылсаң ошол сотко берем дегенде, сотко берсеңер мен эртең үйдү сатам деди. Потому что мен биякта целый правмын, мен 50,000 алды деп койсом деле болот деп туруп басып кетти. Кудайдан корк десе, Кудай мени ишенбейм, барбы, нарткы дүйнөгө барып келдиңизби, комада жатып деп эле. Бакыт айтты. Комада жатып, нарткы дүйнөгө барып келдиңизби, мен ишенбейм деп туруп басып кетип калды ошол жактан. Папам араң жан болуп суранды. Ай, антпе, мен 12,000 алгам, 8,000 алып атасың. Кандай бет жок депчи. Ушундай да керекпи? Сен вообще турбайсың, элдер айткандай эле чын турбайсың десе басып алып кетип калды. Басып алып кетип калгандан кийин эле мени сотко берем дегендин, бунун оказывается мындай экен да. Папам сотко бергичек, бул билет да, что папам алганын, Мээрбектен эме сотко бергичек, бул деген чуркаптыр банкка. Банк биринчи банк деген бербей койгон да, РСК банк деген. Доходу жок деп. Анан өзү чуркап таап келип атпайбы Оптимадан 2 киши мына, могу $55,000 берсек. Жана турушуп кеттиңиздер. Анан сиздерге кайра таап келип, могу банктан ала койгула деп сунушташтыр. Сунуштап жана 2 киши мени мажбурлап алдырып атышпайбы? Оптима банктын кишилери менен чогуу келишкен, 4төө келишкен. Анан деген же болбосо үйдү сатам деп чыкты. Анан мен эмне кылам? Бунда үйүм, бунда болуп турса, 75,000 турган үйүм.
Анан 12 000 доллар эмне кылам деп эле банктан бул кишилер чалып эле сразу документтеримди алышты. Бир жума да сизге Өзлөрү жүгүрүп жүрдү деп атышпайбы алар? Сиз өзүңүз жүгүрүп баарын даярдашты депчи. Анан доходуң жок экен 30 000ге жаздырышкан биринчи расписканы. Булар мындай эле банкка алынбак, андан кийин эле өзүмдүн Каликан деп жазылып турат. Мына эмедечи азыр эме техпаспортто первый владелец Каликан деп турат. Биринчи Айдинур салган, үйдү салган эме. Андан кийин Каликан деп турат техпаспортто. Андан кийин Мээрбек деп турат, андан кийин Айнакан деп турат. Анан кайда мага өтүп атат. А неге банк айтты? Сот деле вопрос берди. Силер ошонун баарын карап чыгыш керексиңер да. Неге биринчи моякта Каликандын эме техпаспортто Юсупова деп турса, анан бул купли эмеди ипотечный алып атса, кайда эле бул үйдү кантип алып атат деп мындай сомнение кармаш керексиңер да. Деп сотто айтты да, жок биз деген техпаспортду карабайбыз дейт сот эмнеле банктын эмелеричи, кызматкерлери. Биз ага көңүл бурбайбыз деп. Сизден жана Мээрбектен Айнакан Өмүралиев айтып атпайбы? Андан кийин кайра Айнакан Өмүралиев айтып атпайбы? Биз үйүн алып алган жокпуз, кайра өткөрүп берди. Мага өткөрүп берген жок, банкка өткөрүп берип атат. Банктан мен акча алдырып атат да 50 000. Ошону ипотека койдуруп сизге оформить тилер арестке коюп атат. Арестке сразу эле коюшат да. Банк деген мага үйүмдү берип койбойт да. Акча берип болду, ошо банктан барып алдырыпты сизди. 50 000га кайда менин өзүмдүн үйүмдү эле өзүмдү саттырып атышат. Сатып алып атам. Өзүмдүн үйүмдү эле бакыттардан сатып алып атам. Түшүнүп атасызбы? Анан 50 000ге. Банктан ошо алды дейт, 50 000 алып үйгө барып үйдөн берем дейт. Анан келгенде сиз туалетке кирип кетет экенсиз дагы. 47 000 берип, 3 000 берип алып кеткен. Банктан чыктык. Банктан эмеден кассадан отурдук да, кассадан жанакы эмеге бардык. Банкка биринчи киргизди. Эчтекеси жок, байке братишкам. Братишкам мен деле айттым банкирлерге. Таап кел деди да магачы эмнеле жанакы поручитель. Менде поручитель жок десем, братишкаң кимиң бар дейт. Братишка мен байкем бар дейт. Байкеңдин үй бүлөсү бар деди. Барбы деди, бар дедим. Братишкаңчы деди, братишкаң жок десем, ошонун паспортун алып кел. Паспорту менен эле ошо күнү чакырып, жана берер күнү, кредит берер күнү чакырып эле кол койдурду да, бар кете бер деп койду. Эчтекесин текшериш көрчөк ал. Доходу бар. Ал братишкам эч жакта иштебейт, өмүрү иштебеген болчу. Үйлөнүп эле жаш. Анан аны кетирип ишти дагы. Анан эмеге алып барышты, госрегистрга барып кол койдурушту, кайда Бакыттын машинасына салып келишти дагы. Бакыт Айнакан кассада турду, санап беришти. Акчаны санап берип, кайда мени мынтип чыгарышты. Чыкканда эле жанакы жазаган 2 киши, булар сүйлөшкөн 2 киши менден ошо турган акчадан 5 000 доллар алышты. Мына Оптимадан чыкканда эле сразу эле машинадан отуруп, биз сенин үйүңдү кайда өзүңө өткөрүп берип атабыз деп туруп. Госрегистрга акча беребиз, анан тияка беребиз. Бакыт байке менен ошону сүйлөшкөнбүз, 5 000 келе деп. Анан сиз банктан канча алып атасыз? 50 000. Менде 45 000 калып атат. Анан буларда папамдын 12 000 алдым деген расписка жаздырышкан. Анан ошону бербейсизби мамам деген ошо расписканы берсин. Анан үйгө келгенде расписка жазып берип туруп, анан акчаны беребиз деген десем, жүрө анда үйгө дешти. Үйгө бардык. Барсам байкем даваттан келген, менин балам бар болчу 2 айлык. Мамам карап аткан, байкем даватта келип кошо карашып атыптыр. Анан 2 айлык балам кирип эле эметип кирдик, эмеге кирдик, кухняга. Мына менин үйүм киргенде эле биринчи кухня, зал, анан туалет эмесинде. Ошо кирсек эле очкисин чыгарып эле, силер деген мага 48 000 беремексиңер. Үйүңөр 48 000 болуп кетти, мына канча ай болду. Бирок мен силерге, сенде азыр 48 000 жок, ал билет да 5 000 доллар тигилерге берилген. Анан мен 10 000 долларды минус кылайын, 38 000 деди. Анан мен айттым, байке, папам менен эметкенде татандан 30 000 деп аттыңыз эле, 3 ай мурун. Эми кайда 48тен еще одолжение кылып 10 000 минус кылып анан 38 деп атасыз. Мен 3 айда эле сиздики монча өсүп кетеби? Эмне деген ушундук? Менин башымды банкка илдирип атасыз. Байке, сиз мени түшүнүп атасызбы? Сиз адамсызбы деп башы көзүмө садага меңиз 35 000 алыңыз, чыгып кетиңиз дедим. Десем 3 000 туруп алды. Анан уруштук. Анан байкем дагы чыгып баламды карап атканда, Бакыт байке, уятыңыз барбы, менин деле үйүмдү жөн эле алып койгонсуз. Канча бизден неме көрдүңүз?
машинаңызды келип оңдотосуз, тинтесинтес, уятыңыз барбы, папам тетигинтип жатат, чала киши болуп деп айтса деле болбой, жок 3000 деп турганында анан жүрүчү деп жакалашып эшикке чыгып кетишти. Байкем экөөчү жүрү эмне анда деп чыгып кеткенде мамам байкуш чыкты артынан. Мен кичинекей 2 айлык балам бар болчу, мен сизге свидетельство о рождениясында ала келмекмин. Анан анан ошол баламды мен карап калып калдым. Андан кийин эле бул байкемди 2 бала чыгышса эле машинасынын жанында 2 бала туруптур. Не болду Бакыт байке деп неметиптир, проблема болуп атабы дегенде эле байкем мамам эме киши болчу, аябай жоош анандай эмеге эметкенчи, анан калтырап калыптыр. Булар урушуп эметкенде эле байкем дептир, 2 кишичи, 2 бала эметкенде эле давай расписка деп туруп алыштыр. Байкем деле расписка көрдүңүзбү, расписка дегенди өзүм жазып берем, ким жазып берем дейт. Анан ошентип булар диктовка менен биз деп расписканы карасаңыз, расписканы каякта калды? Өзүңүз калтырып, өзүнө кайда? Мына расписка. Биз Каликанды кошуп атат. Биякта Каликанды колу жок распискага. Байкеме жаздырып коюп атат. Биз деттирип, Юсупова Каликан деттирипчи. Алдык деттирип жаздырып атат. Байкеме мына эме машинанын ичинен мына признаниясы бар Бакыттын. Ооба машинадан жаздыргам деп, эшиктен жаздыргам деп. Эме дагы айтып атат. А эмнеге менин байкем айтыптыр, мен сенден 1 сом алдымбы, эмнеге мен жазам десе, давай жазып бер, сестренкам үйдө алып, анан 3000 бербей койду деп жазып бер деп жаздырып атат. Ушул расписканы сотко берип атат. Ошо сот деле негизи 100 000 сомдон өткөндөн кийин расписка деген нотариально жазылыш керек экен. Анда законда бар экен. А бияк болсо без нотариально. Сот карап салып атат буну. Мына жөнөкөй эле мынтип буну жазып берип койгон эмесине 100 000ден өтүп атат бияк. 200 000 болуп кетип атат. 3000 доллар канча болот? 200 000 бирденке. Ошону карап атат сот дегенчи, сот карап атат. Булар менен сүйлөшкөн, сүйлөшкөн эмес, булар алдап атат да, сотту дагы алдап анан өткөзүп атат да. Анан сот деген ошондо деле мен баргам, биринчи сотуна барып, бирок сотко айткам. Мен баламды көтөрүп алып баргам, мамам да барган, маркум мамам да барган. Мен айткам сотко, мен келбейм, бул кишилерге 1 тиын карыз эмесмин. Эже, мен деген 50 000 башыма салып коюп атышат. Ошондон 35 000 монтип берип атсам да, булар менин байкемди монтуп атат деп ыйлап кеткен. Мен келбейм сотко. Мен бир жашоомдо соттошуп көргөн эмесмин. Жашоомдо мен келбейм, эмне кылсаңар дагы. 1 тыйын карыз эмесмин деп ыйлап кеткен. Председателине киргем ошондо. Ошол Ленинский райондун председателине өзүнө сотко ыйлап туруп, мен экинчи келбейм сотко деп туруп кетип калгам. Анан сот отменять этип салган, бүгүн жок сот депчи. Потому что балаң бар экен деп. Анан бул сотко байкемдин жоош кишкен билет да бул. Байкеме чалат, мен сени деген эметип атам. Мага чала албайт дагы. Байкем кечке чалып туруп, мен бул 3000 долларды кечем. Потому что уже сотко заявление жазылгандан кийин сот болуп, уже сот бүтүш керек экен. Келип эле кол коюп берип кой дейт. Чакырат сотко. Анан байкем барат, ошону ишенип алып барса, мына эмесинде турат, өзүнүн сотко жазган арыз жазылып турат. Мына биз буга кечип атабыз 57 000 деп. Ошентип алдап чакырып атпайбы, биз кечебиз, анан сага кол коюп берсең эле кечебиз деп. Анан сотко киргенде байкем баардыгын түшүндүрүп бергенде, бул ошо сөзүнө Калкан бир суроо да түшүндүм. Эки жак монтуп атат. Сиз азыр буларга соттошуп атасыздар да. Канча карыз, анан эмне сумма боюнча берип атат булар сотко? 3000 доллар боюнча берип атат. 3000 доллар боюнча берип атат. Байкеме калп жаздырып алып, ошо сот деле ушундай байкем айтып бергенден кийин боякта распискада Каликан турат, Жумабаева турат, ошо свидетелдер келмейинче мен эме сот чыгара албайм деп койсо болот болчу да. Эмнеге байкемдин эле эмеси менен чыгарылып атат буякта? Бир эле процесс менен ушундай нерсени айтылып атса. Анан буларга ишенип туруп эле чыгарылып калып атат. А распискада Каликан турат, Жумабаева турат свидетели. Эмнеге сотто? Эми соттун деле булар алдашты, мен түшүнүп атам аяктанчы. Анан мына байкемди алдап, сени эме кечебиз деп чакырат дагы, анан сотко айтат, мына биз макул бул бере албайт экен, иши жок болуп атыр. 57 900 сом кечели. Бизге 200 000 жетти. 207 900 сом берсин деп атат. Мына өзү заявлениясында турат. Өзү сотко жазып атат. Биз кечели деп сом. Жана 3000 кечели деп атпайбы? Анан ошентип мен
айтып атпайбы бул анан деген сотто биз жүрсөк анан Каликан неметип калды, андай болгон эмес, андай болгон эмес. Мен баламдын пособиясын ала албай калдым, могу чечим боюнчачы. Ала албай калдым, 4 ай ала албай калдым. Барсам эле ушундай деп эмеден банктан неме берди. Барсам ушулар койдуруп коюптур. Анан 4 жолу ал деле балакит экен. Мен жаман таң калдым да, 4 жолу сот болуп баламдын эмесинде. 4 айдан кийин анан неме болду. Ошондо келгенде анан айттым, мен силер $3000 деген мен эмнеге силерге карызмынбы? Ушунча алып аткандан кийин мен эми сотко берем дедим. Эми папам айтканда эле ошондо эле берсем болмок. Эми мен сизди сотко берем деп анан ошондон мен сотко бердим. Ошондон анан бул арызда деген анан калпайтып, анан минтип деп айтып атат. Мен калпайткан жокмун. Мен арыз жазылган. Мына арызымды көрүп алыңыз. Сооронбай Шариповичке жазгам. Ал арызда турат. Мына прокурордун визасы турат. Эмеге жазгам 5-декабрь деп турат, мына 5 декабрь 19 жыл жазып атам. РПП ачылып атат. Кайда жүрүп? Мына артта келсе. РПП ачылып атат. Мына 5 декабрда жазып атам. Ошолордон келгичек мына келет да. Мындай болуп мына жазып атат, карагыла деп. Анан прокуратурадан келгенде ошол эле арыз менен прокуратурадан келди деп менин ошол арызым менен эле РПП ачыла берет экен. Мен ошол эле ошол прокуратура ГКМБдан келип атат, аппарат президенттен келип атат. Мына деп бул аппарат президентта прокуратурага жиберип атат. Прокуратура бияка жиберип атат Ленинскийге. Анан ошондон мына РПП ачылып атат 20-сында. Разница барбы? 5-inde жазсам, ошол жактан келгичек мына 20 декабрь деп атат. Чынбы? Анан биякта бир бөлмөлүү деп атат. Мен биякта арызда бул РППда мен жазбайм да мояка. Аяка бул РППга тиги ким эле? Тергөөчү жазат да. Тергөөчү жазганда мен деле буну тергөөчүгө бергем. Могул арызда деген мына бул тергөөчү деген мунун баарын жазбайт да. Бул деген моякты карап туруп анан өз эметип жазат да. Мондай депчи. Тергөөчүнүн катасы ошондо бир бөлмөнү деген 2 бөлмөнү деген 1 бөлмө деп калыптыр. Ошол айткан, мен деген эмне деп эле чырылдап атат, беттештирүү болгондо. Мына моякта 1 бөлмөлүү бул калпайтып атат, андай 1 бөлмөлүү. А биякта 2 бөлмөлүү деп чырылдап атат, калпайтып атат дегенде ал айткан, мен деген 1 бөлмөлүү эме 2 бөлмөлүү 2 бөлмөнү 1 бөлмө деп эме технический эме ката кетип калыптыр деп айткан. Ошо эмен көзүнчө эле тергөөчү айткан. Анан бул менин эме эмес да, менин катам эмес да. Анан бул ранний судимый 17-жылы караңыз. Бакыт Өмүралиев. Мына экинчи жолу соттолуп атат. Мына Бакыт Өмүралиев. Мына моякта 75 жаштагы апаны кол койдуруп, нотариус менен бирге кол койдурбай өзлөрү жазап колдучу. 7 жолу экспертиза өтүп, ошо кол фальшивый чыгып, анан соттолуп атат. Анан бул деген соттолуп эмесин алып атат дагы наказаниясын, бирок срок давность деп коет экен. Срок давность болуп, бул чыгып кетип атат. Мөөнөтү өтүп кетти деп камалбай калып атпайбы? Ошону дагы осознавать этпей башкаларды менден кийин, ошо 17-жылдан кийин канча үй алыптыр? Анан бунун предел болуш керек да. Канча киши дагы страдать этиш керек. Бияка сөз берели. Эми сиздер да келдиңиздер, эми өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер, кандай байланышыңыздар бар? Айнакан Өмүралиев, ошону айтып кетиңиздер. Саламатсыздар, кыргыз элим. Мен дагы ушу Верховный соттун чечими, бул соттолду деген. Мына Верховный соттун чечими. Менин фамилиям Чолпонбаева Клара. Мен дагы ушул Бишкек шаарында Көлмө Жылмайсевде жашаганмын 17-жылга чейин. Мен дагы ушул Юсупова Калимкандай болуп үйүмдү алдырып койгонбуз биз уже 17-жылы. Ушул эле Омуралиев Бакыт менен Омуралиев Айнакан биздин үйүбүздү алып койгон. Мен өзүм 5 баланын энесимин. Биз мен $7,000 алгам. Жолдошум ооруп, ошо жолдошум оорусуна байланыштуу лечениясына акча керек болуп $7,000 алганбыз. Чоң мансардный үйүмдү ошо алып коюшту 17-жылы. Мен чынын айтсам, вот азыр
Юсупова Калимкандын ушундай болуп атканына байланыштуу мен канча деген уже сотторуна чейин катыштым. 3 жылдан бери мен жүрөм чогуу. Потому что менин башыман да ошондой кыйынчылык өткөн. Кенедей балдарымды жетелеп алып сотко барган күндөрүм болгон. Бул Омуралиева менен Омуралиева Айнака менен Омуралиев Бакытты мен спокойно гана мошенники деп айта алам да. Потому что булар мейга окшогон кыргыз элинен могу жерде 173 кишинин адамдын үйүн алып койгон мына кадастрда. Бул жерде именно азыр мына курулуш кадастр мынакей көрүңүз. Бул жерде Айнакандын наамында болчу, мына курулуш 66 жылмайсыз көрмөдө менин үйүм. Өткөндөгү сиздерге берген интервьюсунда айтып атат, жөн эле көчөдөгү мас аялдарды ээрчитип келип отургузуп сүйлөп атат деп Омуралиева Айнакан абдан оозунан тиги жаңылып сүйлөп атат. Могу жердеги документация аркылуу турган 170 үйдү жооп берчи десе, жооп бере албай атат ошол жерден. Бурмалап сиздин көзүңүзчө сиз ошондой суроо бердиңиз. Ошол кезде ал бурмалап атат. Тактасаңыз. Сизге 170 үй кайдан мондай айтылып атат десеңиз, моментально башка сөзгө буруп кетти. Биз көрүп атабыз анын баарынчы. Азыркы ушул убакта баласынын атында 15 үй турат. Керек десең азыр Омуралиев Бакыттыкындай, Омуралиева Айнакандыкындай, Омуралиев баласыныкындай президентте жок мындай үйлөр. Булар налогко төлөшөбү? Мына ушунун баарын негизи законно караш керек. Сиздики могу курулуш көлмө то 66-үйдө коюп, жылмайсыз 66. Сиз 2011-жылы буларга өткөрүп берип атасыз. 2017-жылы уже өткөрүп алышты булар. Бизди уже азыр выселение кылып, мен ушул моментте. Дата регистрация 2011-де, 2017 бүтүп атпайбы? 17-жылы уже алышты булар. Биз ошол бул эме да, Омуралиева Айнакандын катталган үйлөр. Ошол болуп аткан баяндасаңыз, мен тактап алайын да, сизге ошо качан өткөн мисалы. Мойда 2011 регистрация өтүп атат дагы, 2017 андан Айнакан эжеден өткөрүп атат башкагачы. Сот жака чыгарып берип атат. Сот түйгө чыгарып берип атат да, 17-жылы бизди выселение кылган. Сиз кайсы жылы алдыңыз? 2011 же? Мен 2011-жылы алдым. 11-жылы жа 7 доллар аласыз, ошондо. Ошол 5 бала менен мына азыркы убакытта дагы ушул эмеде жүрөм, квартирада жашап жүрөм. Негизи буларга билбейм, Кудай Таала буларды кантип кармап турат, мен түшүнбөйм да. Кудай Тааладан коркпогон да кишилер, эмне Кудайга барып келдиң беле, Кудайды көрүп келдиң беле деп Кудайга ишенбейт бул. Кудай Таалама, Алла Тааланын астындабыз баарыбызчы. Бул ишенбейт. Аны ишенбеген үчүн жетчү жерине жетти да. Кудай Таалам да жеткирди да. Ушунча кишини сыздатып атат. 173 үй деген эмне деген ушундук үй бул. Анан өткөндө отуруп алып сиздерге бүт калптын баарын айтып атат. Биздин аброюбузга шек келтирип атат, мындайча айткандачы. Мас болуп келип алып отуруп сүйлөп атышат депчи. Ошонун баарын как положено законно түрүндө бүт каралыш керек. Саламатсыздар, мен дагы ушу жарандык активист катары силерге ыраазычылык атым Мамакеев Табайбы. Силерге биринчиден ыраазычылык билдирип кетейин. Мен эки тараптын тактап сурап ушу акты кара деп мындай бөлүп коюлду атасыңар да. Бул Бакыт Дөмүралиев менен келинчеги боюнча мен где-то bir 18 жыл деп айтсам адашпайм го. Эжем соттошуп жүрдү. Чоң апамдын кайтыш болгонуна 4 жыл болду. Ошондо эсептегиле 11 жыл эжекем ушу апамдын үйү деп талашып жүрдү да. Асанбайда экинчи этажда 3 бөлмөлүү үйдө жашаган чоң апам. Булар ушу домкомдор менен иштешеби же мындай кимешет билбейм, ушу жалгыз калган кемпир, чалдар менен ушу нуждающий кишилер менен барып иштешеткен да. Анан кийин ушундай капканга илеткен көрчөкө. Чоң апама кирип барып эле пенсия кошулду деп эле домком менен кирип барып эле анан купил продажага кол койдуруп кетишти. Апаңыз билбей калган. Апам 74-73-тен ашпаган кемпир билбейт. Пенсия кошулду экен деп эле анан купил продажага кол койор экен да. Анан жалгыз жашайт. Балдары Заганиста жашайт, анан чалыга иш болуп калган. Анан апамды ошол жерден Курчок келип, анан кийин апам дагы 2-3 жыл өткөндөн кийин анан кызын айтып, анан ошо Мамакеева Замира деген менин эжем болот, ошол 11-12 жыл ызылдашып жүрүп, анан кийин булар үй бүлөсү менен мошенник, жапжаш баласы. Мен деле көп сот отурумуна катыштым. Жанагындай жапжаш бала 27-деги 15 үй Бишкекте эмне деген өздөрүндө 100. Муну бар соттагы адилеттүү чечим чыгарса, батты аяна чыгарып коет, бул үйлөрдүн баарын арестке коюш керек. Канча киши кыйналып, канча
адамдар талаада калып атат. Адилеттүү соттор чечимдери дагы көп жерден туура эмес болуп кетип атат да. Саламатсыздарбы урматтуу телевизор көрүүчүлөр жана YouTube көрүүчүлөр. Мен Мээр Жазы коомдук бирикмесинин төрайымы Бекмурат Аргалай сатындамын. Ушу Айнакан айымды сиздер чагылдырганда менин сүрөтүмдү коюп анан жүрөт да. Сиз демедиз да Мургалайчы. Сиз келип атат, айчканда тиешеси жок, ал жерге келип кыйкырып өкүрүп атат. Менин тиешем түздөн түз бар. Анткени Каликан Юсупова 21-жылдан бери биздин коомдо мүчө. Арыз жазып бизге коомго мүчө болгон. Андан сырткары менин колумда доверенностьум бар. Каликандын ишенимдүү өкүлүмүн. Мен ал жерде толук катышууга акым бар. Биз кыйкырып өкүргөн жокпуз. Башка соттордо адилетсиз болгон жерлерде кыйкырып өкүрдүк, бирок Каликандын бир дагы сотунда биз кыйкырып өкүргөнүбүз жок. Тескерисинче Айнакан айым өзү бир канча жолу менин офисиме келип, мени сатып алмакчы болду. Суранды. Эжеке, менде да чындык бар. Туура, чындыгың болсо айт. Бирок 120 үйдүгө ээ болгон балаңдын өзүндө 15 үй турса, жолдошуң элдин баарын алдап турса, мен сени менен экинчи тарапты мен уга албайм. Мен бир гана жабырлануучу мага келип арыз жазып, мага да ишеним кат берген үчүн мен экинчи тарапка өтө албайм. Мен эмне себептен Ыргалай Бекмуратова болуп 23 жылдан бери мен укук коргоп келатам. Эгерде мен акчалуу жака, үйлүү жака өтүп кеткенимде мен Ыргалай сотуна болбойт элем деп мен өтпөй койдум. Азыркы 3 эле ушул жарандардын айткан сөзүнөн билсек болот да, Кыргызстандагы соттор кандай чечим чыгарып жатат. Мен кечээ күнү дагы Баткенге бүтүн Кыргызстан боюнча барып келем. Соттор сатылган. Только арам акчага чыгарып берет. Ушул Каликандын сотунда канча жолу катышсак дагы бир сот кызыгып көрбөйт да. Мына кагаздарды ачып бир кызыккан сотту көргөнүм жокмун. Элдин тагдырын чече турган сот. Урматтуу Базарбеков Замирбек Курамаевич, мына сиздин сотторуңуздун жүзү. Мына сиз жетектеген соттордун, сиз келгенде айткансыз, мен реформа кылып жатам. Сиз кечээ күнү жогорку кеңеште дагы айтып атасыз. Мен ротация кылып туруп, сотторду бул жакшы реформа. Сиз ротация кылуу менен сотторду бир жердеги коррупционер сотту экинчи жака жаңы лицолорду алып барып, чөнтөгүнө салып, бир элдин канын, шорун кайнатып жатасыз. Ушул эле Каликандын сотун, ушул эле жерде мына Мамакеев айтып кетти, мына бул атыңыз ким эле? Клара айымдагы миңдеген адамдар азыр биздин артыбызда жүрөт. Мен эртең Кудай буйрса жогорку кеңештин вице-спикери Азгалиев Нурлан Асанбековичке киребиз. Биз сотторго реформаны эми жүргүзүш үчүн сотторго коомдук көз карандысыз комиссия түзмөйүнчө ушул жабырлануучулардын өзүнөн түзүш керек. Биздин мамлекетте сот реформасы жүрбөйт. Ушулардын убалынан коркуп, ушул жарандардын 120 арак ичти деп бизди күнөөлөп жатат. Мен темага кайра келейин, темадан бир аз алыстадым. Биздин коомдо 3000ден ашык жабырлануучу бар. Алар биrini бири колдоп, арак ичмей турган нан тапканга чамасы жок кишилер бизге доказать этип берсин арак ичкенибизди. Биз сотко беребиз. Мына сиздер дагы экинчи тарапты чыгарып туура кылдыңыздар. Эгерде экинчи тарапты чыгарып, чындыкты чыгарбаганыңыздарда биз сиздерди кошо сотко бермекчибиз. Себеби такталбаган, далилденбеген. Сиздер биринчи биз чыгарган аягында айтпадыкпы? Экинчи чыгарып беребиз. Ошол жагыңыз үчүн рахмат. Мына бүгүн чакырып отурасыз. Бирок эми келген кишини кайтарбай ушинтип чыгарып, чындыкты чыгарганыңыздар үчүн
рахмат айтам сиздердин эмеңерге. Кошумчаңыз барбы? Мен кошумча айтайын дедим эле, бул Айнакан бияктан жана сиздерге эфирге чыкканда айтып атат. Калык сот болгондо Сыдыгалиев биринчи Ленинский райондук сот болгондо Сыдыгалиевге аппараттан чалуу, сиз уктуңуз, чалуучу болуп Президент аппараттан чалуу болду айтты деп атат. айтты деп атат. Андай болгон жок. Мен сотко чейин эме жазгам. Сотко чейинби эме заявлениялар жазгам. Кайрылуу жазгам, эмеге жазгам, прокуратурага жазгам. Эми мен биринчи жолу соттошуп атам да, билбейм. Мен сотко ишене албайм, потому что 170 канча үйү бар. Сот сатылып кетсе мен эмне кылам? Чындык менен мага чечип берсин. Мен сиздерден эметпейм, бирок чындыкты чечсин деп кайрылуу жазгам, чын эле. Ошол кайрылууну билбейм, Сыдыгалиевге булар жибериптир, Созбетке да жазгам, мен Сыдыгалиевге жибериптир. Сыдыгалиев мени тургузду мына. Бул эже да катышкан, булар да катышкан, тургузду. Сиз эмне жазып атасыз? Созбет анан эмне? Солбеске жака бияка жазып атасыз. Мен президентке дагы эме отчет бергенге эметпейм. Арызданууга акым бар. Арызданууга акым бар. Мен өзүм жазам сиздин үстүңүздөн деди. Потому что мен эмнеге мен сотко эч ким кийлигише албайт, президент да кийлигише албайт деп туруп мени айтты. Тургузуп көргөн. Мен чалган жок. Мен сиз эмне жазып атасыз деди. Мен Созбет анан тияка бияка. Мен президентке мага да мектен жазыңыз. Президент келсин мага демектен деди. Мен сотмун деди. Мен өзүмдүн эмемди чыгарам деди. Чыгарды мына. Мен жак чындык менен Сыдыгалиев мен ушунча үй менен айтып атышты. Сыдыгалиев сатып алат, бул мындай тиндей депчи. Чын өзүнүн ичи. Анан мен деле отурдум, каяка чыгарат эми деп коюп эметсем, чындык менен чыгарды. Городской чыгарды. Бүт барын анан следователь да айтып атат, Амираев да айтып атат. Амираев прокуратурада канча жолу эме болду, эмне консилиум болду. Консилиум сот отурум болду. Ошонун баарында аябай кылдаттык менен 1 жыл 2 ай ошо ГУВДда тергелди. РОВДда тергелди. РОВДдан булар өзлөрү кошулуп туруп жаптырып салды. 1 күндүн ичинде следователь эчтекени карабай туруп, тиги следовательден тиги колго берип туруп жабып коюп атышпайбы? Мен мамам өлгөндө 40-ына чейин келсем уже жабык экен ишим. Мен прокуратурадан билип атам. Прокуратурага барсам, ишиңиз жабык экен, эмне келдиңиз деп койду. А мен ошол 2 саат мурун Ленинскийге барсам, мени минтип туруп кетирбеген, эже кете бериңиз деп. Жабылды деп да айткан жок. Кете бериңиз, жакшы эле деп туруп кетип, прокуратурага барып көрөйүнчү десем, прокуратурага бир эме кабинетке кирсем, бирдемкесин эметип эле, ишиңиз жабылыптыр деп туруп мени кетирип койду. Анан ошондон чуркап барсам, өткөзүп, колдон колго өткөзүп, следовательге өткөзүп туруп жаап коюшуптур. Анан бул Сыдыгалиев следователь Амираевге алынып атат. Эми Амираевди дагы мени жабыштырып, эмеде городской прокуратурада консилиум болгондо бул экөө кучакташып өбүшүп атат дейт меничи, Амираев мененчи. Потому что көп жолу эме жазды да бул Амираев башка тергесин деп. Анан жок деп мен да өзүм окуум. Мен бир следователь, мен кайдан билем, может башка следователь менен сүйлөшүп алып ошо жаптырган атат бул. Жок, кимге түштү менин ишим? Ошол тергесин деп мен да туруп алдым. Анан бул Замир эже деп атпайбы, бул эженин эмеси менен соттошкон деп. Булар деген следовательден следовательге өткөзүп туруп сүйлөшүп турчу. Жаптырышат экен. Бул эженикин да мен ушундай тактика алышыптыр да. Анан Верховныйдан да тактикаларын карабайсызбы? Биринчи сот отуруму да эмеси адвокаты келбей калды. Оруп калды, адвокатыбыз жок деп койду. Биринчи Верховныйга барганда адвокаты келбей калды. Биринчи сотто эле келбей калды. Эмнеге десе, оруп калды деп койду. Көрсө, соттордун фамилиясын билишет экен булар. Билип алышат экен да, 1 жума, 2 жума эметип салышат экен да, жылдырып салат экен. Ошондо анан булар сүйлөшүшөт экен соттор менен барып туруп. Анан меникин деген Верховный сот болгондо карады. Ошондо жана биринчи сотунда деген Верховный үчөө тең адвокатыңыз
эме ала келсин деди. Эмне ооруп аткан справкасын ала келсин деди. Экинчи сот болгондо ошо сот деген өзүнүн оозунан чыккан нерсени требовать этиш керек да. Кана адвокат сени ооруп калды деди эле. Кана ошо справка деп требовать. Аны даже сурап да койгон жок. Ошо Верховныйдын сотторучу сурап койгон жок. Анан сураш керек болчу өзүнүн оозунан чыккан киши, давай справка кана деп. Аны сураган жок. Только мен жака вопросторду берди, тиги жака бир вопрос берген жок. Тиякка чечип берип койду. Мынакей 173 үйдү деле ушинтип сотторду сатып алып, милицияларды сатып алып, ушинтип атып эле тетигинче 173 үйдү чогултту да. Жок, баардык соттор сатылат деп мен эмеге келбейм, бирок чындык менен соттогон прокурорлор бар экен. Мен таң калдым, мен Сыдыгалиевке өзүм ишенбей отургам. Мен бул 73 үй бар болсо мен эмне кылам? Мен бирөөсүн сатып туруп берип койсо деп отургам. Мен өзүм шок болдум. Өзүм чын эле чындык бар экен. Чын иштеген соттор бар экен. Бар экен. Анан прокурорлор дагы аябай эме менен иштешти. Бул жөн эле өткөзүп салды, анан эчтекеси жок өткөзүп салды деп атпайбы? Алар эмне баштары экиби? Жөн эле бирдемкени өткөзүп салгандай. Ушуга чейин сатып алып келишкен да буларчы. Мына Сыдыгалиев биз кошо процесске катыштык, отурган киши. Ал киши бүт өзү туптуура эмесин. Анан мынтип атат. Менин Жошов деген адвокатым эле, адвокатым укмуш эме депчи. Менин адвокатымна мен канча жылдан 5 жылдан бери эметип жүрөм, соттошуп жүрөм. Булар 20 адвокат алмаштырышты. Ушундай укмуш адвокаттарды алышты. Мен бир гана Асанов Нурдин адвокат менен жүрөм. Ошол кишиге дагы ыраазымын. Ушундай кишилер карапайым элдерге жардам берген кишилерге ыраазымын. Адвокат деп ушуну айт. Ошончо бир эме сотко эле 2ден 3төн адвокаттар келип атты. Ошолорго кандай деген акчалар төлөнүп атат? 1 сом кандай деген акчалар? Мен сага жардам берем деп Омуралиев менен Айнакан менен Омуралиев Бакыт деген ошолорго 2ден 3төн адвокаттап келип отургузуп коюп атат. Бир сотко эле. Ошолорго канча деген акча төлөнүп атат? Канча нерсеси карапайым элдин үйүнүн баарын алып алып ошолордон төлөп берип атат да. Асанов адвокат көп нерсесин чукут. Барыңыздар уктук. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мынакей эки тарапты тең эме чагылдырдык. Биз чагылдырып берүү максатыбыз, ал эми тараза ташы, сот таразасы кайсыл жакка койт, анан убакыт менен соттун жүрүшү менен баарыбызга белгилүү болот. Эми алардын да жыйынтыгын биз чыгарганга аракет кылабыз. Ушу менен сиздерге да рахмат, келип бергениңиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Саламаттаңыздар, кийинки көрүүгө көрүшкөнчө аман болуңуздар.